Emне себептен сотто кылмыштар акталууда? Эмне себептен тергөөнүн сапаты начар? Эмне себептен айып кылмышка жарашууна караша бузулбайт? Бүгүн урматтуу кеңеш менен катышуучулары, урматтуу көзөмөл кылган прокурорлор, укук коргоо орган кызматкерлери, мурдагыдай көндүм иштен бүгүн арылышыңыздар керек. Тергөөчү ишти козгоп койду, тергелде прокурор кааласа бекитип берди айыптоо токтомун, тиги барды китеп кылып, катышкан прокурор ташпай туруп дежурный сөзүн сүйлөп, сот колдоп соттогон фактылар миңдеген. Биз буну бүгүн токтотушубуз керек. Мындан кийин тергелген иш айып угузулуп, сотко барганда ошол бойдон соттолот деген түшүнүктөн алыс болуңуздар. Биз талапты койдук, укук коргоо органдары сиздерге да айтам, өзүңүздөрдүн ведомстводо бул боюнча көзөмөлдү катып алсаңыздар. Биринчи РКП каттоо боюнча, эгерде сиздер каттаган РКП формалдуу түрдө жасалма каттала турган болсо жоопкерчиликти карайбыз. Бул боюнча иш аракеттер жүргүзүлөт. Экономикалык кылмыш боюнча дагы жанагындай ички иштер бөлүмүндө кылмыштар боюнча дагы жасалма РКП катталбай көп. Бул жерде коррупциялык кандайдыр элементтер да пайда болуп калды. Милиция кызматкерлеринде тергөөчүлөр эгерде жабырлануучу же ошол шектүү адамдын суранычы боюнча кандайдыр сүйлөшүү менен ошонун ишин тергейт, башка үчтүктөр иштер кабинеттерде жыйылып турат. Бул боюнча чечим кабыл алышыңыздар керек. Экинчиден, прокурорлор ишти көзөмөл кылууда сапаттуу менен караңыздар. Мөөнөтү жок болсо дагы кылмыш иш бир жумада тергелип бүтүш керек билесиздер. Андан кийин ар кандай ойлонулган, жашырылган фактылар менен ишти эч убакта дамыдый албайсың. Экинчи маселе, эгерде айып угузулуп күнөөсү тактала турган болсо, айыбы кылмышкердин жасаган кылмышына карата гана угузулсун. Кошумча сот кийин кыскартып коюп адам укугун тебелегенди биз токтоторду. Үчүнчүдөн, сотко катышкан прокурор кылмыштын материалдары менен таанышып, сотто айыбы угузулса, ошону далилденсе, айыбы боюнча жаза сураңыздар. Эгер тергөөнүн кемчилдиги менен кандайдыр жаңы жагдайлардан башкача жагдайлар чыкса, жазык процессуалдык кодекстин талабы боюнча бүт милдетти аткарышыңыздар керек. Бул бүгүн биздин жарандардын укугун коргоо болгон негизги кадам болуш керек. Ал эми соттор боюнча сиздер дагы мыйзам талабы менен жанагы УК, жазык процессуалдык кодекс, кылмыш кодекстерине жоруктар боюнча чогуу өзгөртүүлөрдү киргизели, бир тартипте пленумдарды өтсөңүздөр. Андан кийин жаза чектөөдө сиздер дагы баягы ура менен прокуратурадан айып угузулуп келди, СМГ бизди көзөмөл кылып атат деп соттогон токтотуңуздар. Соттор боюнча да өзгөчө чаралар көрүлөт. Эгерде ушундай сот чечимдери далилдене турган болсо, биз тартип комиссиясына жиберебиз чара болдугунда.